Эфирдик берүүлөрдү интернет жаңылыктары улайт. Аларды сиздерге тааныштырган мен Иса Нурбаев. Саламатсыздарбы? Төрөбаевдин бети бетон экен да. Мына ушундай аталыштагы маалымат чындык басылмасынын сайтына жазылган. Анда 2020-жылы капчыктууларды катарыңызга кошуп алып, кайрадан парламентке келип аракетиңиз ишке ашпай турганын сезип атасызбы? Деген суроо коюлган. Маалыматта жакындан бери Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаевди кайрадан бакылдай баштаганы айтылат. Мунун табактай болгон бетинде кыпындай болгонда кызыл жок турбайбы? Болбосо эл алдына чыгып сүйлөгөнгө жүзү калдыбы? Бабановго премьер-министр болом деп чамынып эмне болду? Эми Атамбаевди колунан келишинче шыбап бүгүнкү бийликке кошоматтана баштады деп жазылат. Бакыт Эргешевич, сизде позиция деген нерсе барбы? Же кайсыл бийлик учуру болбосун, жагалданып бийликке жетүүнү мыкты өздөштүрүп алгансызбы? Деген суроолор депутаттын дарегине айтылган. Италиядагы медайымдын майыги. Тыным жок, кишилер чымындай эле өлүп атышат. Мына ушундай пикирин Азаттыктын Украина кызматы Италиядагы пандемия очогунда жайгашкан оорукананын реанимация бөлүмүндөгү медайым Ярослава Вишневская менен болгон маегинде айтылган. Анда Бергамодогу Humanitas Gavazzeni ооруканасынын реанимация бөлүмүндө эмгектенери айтылат. Башка дарыгерлердей эле Вишневскаянын өзүнө да коронавирус чугуп, ушул таптан анын дарыланып жатканы жана үй бүлөсү да ооруп жатканын айтып берген. Адам чыдагыз, тыным жок, ооругандар көбөйүп атат. Ар бир 10-15 мүнөттө оор бейтаптарды алып келишет. Адамдар чыдамы кетип дарыгерлерге көрүнүүнү күтүп отурушса, аларга дарыгерлер чыгып туура түшүнгүлө. Жаңы бейтаптарды кабыл ала албайбыз, орун жок деп атышат. Анан жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтыруу орун да жок болуп калды. Бейтаптын керебетинин жанына кычкылтек толтурган баллонду коюп, улгайгандарды коридорго жаткыра башташты деген медайым. Депутаттар Стракова менен Исмаилова эл көзүнө мышыктын образын жаратып жатышабы? Күйгөнөн айтам бир сабак демекчи, Жогорку Кеңештин депутаттары Евгения Стракова менен Аида Исмаилова акыркы күндөрү куру бышыктанып, өкмөттү обу жок сындап жатып калышты. Тагыраагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин иш аракеттерине иштери чыкпай, алардын ишине бут тосуп жатканы кайда катабыз? Булардын айтымында бул эки атка минер ишти туура алып барбаганы үчүн коронавирус илдети бизге келиптир. Айланайын айымдар, биз эмес дүйнөлүк державалар Америка, Россия, Иран жана өнүккөн Европа өлкөлөрүнө чейин кирип барып, алардын шайын оодарып жаткан вирусту бизге келишине бул эки жетекчинин кандай тиешеси бар? Анык элди ойлогондор биринчи болуп эл башына кара булут айланганда кол сунат эмеспи? Ал эми бул эки депутат айымдын сүйлөгөнү бир, кылгандары теңирден тескери болуп жатпайбы? Деп жазылат интернеттеги маалыматта. Вирустан элим кутулар, кырсыктын жолу бузулар, үйдө жөн жатпай коронавируска ырарнаган акындар. Өлкөдө өзгөчө кырдаал, андан соң өзгөчө абал киргизилгене өлкөбүздүн жарандары бар күчүн социалдык тармактарга чыгарып жаткандай. Дүйнө жүзү боюнча социалдык тармактардын колдонуучуларынын саны жана алардын активдүүлүгү пандемия учурунда кескин өскөн. Социалдык тармактарда акындар элден эрежелерди сактоону жана үйдөн чыкпоосун өтүнүп, видео кайрылуу жасашса, айрымдары ал тууралуу ыр жазган. Жалбы жаш караң акындардай баштады. Бүтүндө эл журт чочуркап бүркөлө түштүң асманы. Кыдырып талай өлкөнү азыр коронавирус каптады. Жегендер тамак ылгабай аларды жер таслим кылып таштады. Алдынан кантип алабыз, андан акындын чыксын дастаны. Кадырынган кагылайын дарыгер, ак халатчандардын көзгө жаш айланткан сүрөттөрү дүйнөнүн туш тарабынан тараган коронавирус дарыгерлердин эмгегин маанилүүлүгүн сездирип жатат. Интернет желелерине уйкусунан кечип, өмүрүн тобокелге салып иштеген ак халатчандардын сүрөттөрү жарыяланууда. Арине, буга чейин да баа жеткис өмүрдү сактап калган медиктер тоодо эмгектери жасап келишкен. Биз ушул тапта өмүр сакчыларынын дем күч болсун деп алардын эң таасирдүү сүрөттөрүн топтодук. Анда 28 саат иштеген кытайлык хирург коридорго сулук жыгылып уктаган. Дене бойду тер басып 32 сааттык операциянын жасаган дарыгерлердин окуясы. Италия, дарыгерлер сакталбай калган өмүрлөр үчүн көз жаш төгүүдө. Ал эми соңку бул сүрөттөр биздин өлкөдө коронавирус катталган жерлерде иштеген дарыгерлердин сүрөттөрү. Алдыда кеткен интернеттен алынган жаңылыктардын маани маңыздан Нур телеканалы жоопту эмес. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта туруңуздар.